УТРК Баткен телеканалынын эфирин телерейд программасы улантат. Аны мен Айбегим Набиев алып барамын. Саламатсыздарбы. Бул чыгарылышта Баткен шаарында коомдук транспорттарга жана унасын туура эмес жайга токтоткон айдоочуларга карата парковка аталышында рейд жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ооруканалардын өзгөчө кырдаалга даярдыгын текшерүүдө. Баткен облустук биргелешкен ооруканасында абал кандай? Баткен шаарында жол тыгынын жараткан мыйзамсыз унаа токтоткон айдоочуларга рейд жүрдү. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери Мурат Салихов жана Нургазиев көчөлөрүндөгү унааларды иретке келтирүү максатында байма-бай парковка рейдтерин өткөрүп келет. Бул ирет рейдтин башталышында эле Мурат Салихов жана Сайдыман Ажы көчөлөрүнүн кесилишинде токтоп турууга тыюу салган, жол белгиге карабастан унаасын токтоткон айдоочуларга протоколдор түзүлдү. Урматтуу айдоочу, бизде азыр парковка аталышында рейдтик иш-чара болуп атат. Парковка туура эмес токтоо. Сиздин артыңызда тыюу салынган белги турат. Остановка, парковка запрещен. Сиз токтогонго вообще болбойт. Токтогонго болбойт. Токтогонго болбойт. Биякта вообще токтогонго болбойт. Посадка, высадка только остановка болот. Токтотуп түшүрүү, адам алуу бул остановка. Адам албайм мен. Сиз коюп токтотуп атасыз бака. Документтериңизди бериңиз. Сизге укук бузуулар жөнүндө кодекстин 188 беренесинин 1-бөлүгү билбей эле келдим да бу жерге. Билбей эмес, сиз айдоочусуз да, бул жакта знак турат. Кечиресиз, көрбөй калдым. Знак. Ал көрбөгөндүк, билбегендик ал мыйзамдан бошотпойт. Ошон үчүн биякта телевидение тартып атат, азыр жөн эле экөөбүз ызылдашабыз. Мен айтып атам, 327, 328 деген знак, 327 деген. Остановка, парковка запрещен. Токтотконго болбойт да, мындайча айтканда. Же бир нерсе албаганга, же токтотуп койгонго вообще болбойт. Ичиде отурасыз. Кандай болгон чакта дагы ал знакка баш ийиш керекпиз да. Айдоочулук көлүктү. Техосмотр бар, а? Техосмотр бар. Билбейм. Билбейт экен. Миң сомго жазам, 300 сом төлөйсүз. Бир айдын ичинде. Анан кийинкисинде мына знактарды карап, Карап мына ачыгы. Анан мына жактарга эми жазасыздар, бия кандай, бияка жазабыз азыр. Эс чыксын. Ошондо бияка вообще эле койгонго болбой калат. Жуманын баягы так күндөрү. Жок, андай жок. Жокпу? Бир эле 327 деген знак бар ал. Знак каянда турат азыр? Артыңызда турат. Барып көрүп келсеңиз болот. Карап атам. Бир айдын ичинде 300 сом төлөйсүз. Могу документтериңиз. Анан жол эрежесин карап, жол белгилерди карап, коопсуздук курун тагып, айдаңыз, Азыр область аймагында парковка аталышында рейдтик иш-чара жүрүп атат. Артыңызда 327 деген токтоого тыюу салынган знак турат. Ошого баш ийбей сиз биякта токтоп турасыз машинаңызды. Бул токтоп турган уже остановка, парковка запрещен дейт да. Токтотконго, парковка кылганга тыюу салынган. Ошого документтериңизди берип койсоңуз. Бул жакта билесиз да, бул жак жол кичинекей өзү. Анан токтоп койсоңуз, башка айдоочуларга ыңгайсыздык жаратасыз. Сиз түшпөй эле коюңуз. Айдоочулук көлүктү берип коюң, мен сизге өзүм протоколду алып келип кол койдурам. Жок, айдоочулук көлүктү. Сиздер токтогонго, адамдарды түшүргөнгө болбойт да. Кайсылар токтоп турат ага? Мына алдыңызда санатага протокол толтурулат турабы? Сизге толтурулат. Но эки машина толтурабыз азыр. Ушул жердечи ага. Бизде рейд болуп атат. Өзү кичинекей көчөдө дагы пробка создавать этүүнүн кереги жок да турабы? Туура. Мен просто ошону билип туруп эмне үчүн койтосуңар анда? Нарага жылдырып коюн деп азыр
Кайта жылдырайын үчүн Токтош керек эле да. Ошол жерге токтой эле ар жакка айдап кетсеңер силерге эч ким чукпайт да. Тартип менен айдасаңар эле болду, силерге эч ким эч нерсе дебейт. Өзүңөр коюп аласыңар да анан монтип сүйлөйсүңөр. Рейдтин жүрүшүндө майы кызматкерлери Нургазиев көчөсүндө 3 катар кылып токтоткон унаалардын айдоочуларына айыппулдарды жазып берди. Бул көчөдө мындай көрүнүш адатка айланган. Унаа токтоткон жай жок болсо айдоочулар 3-чү катарга жол кыймылына тоскоолдук жаратып, токтотуп коюшат. Унаа тыгынын болтурбоо үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн шаардык бөлүмү тынбай иш алып барса да эч кандай майнап жок көрүнөт. Чыккан неме кылдым да. Болбойт да ошол нерсе ала. Onu biyaktagılarda mı albaysın bir nege biyaktagılar turат? Каякта турат? Бүбетли одностороний жол болсо тура. Кайсы? Жер одностороний. Неге эки жакта машина турат? Мен сизди тосуп атамбы? Мен сизди тосконым жок, мен келдим. Жок, мен сизди бакырдымбы машина менен сизге токтодум да, менчи. Бакырдым, мен чыгып отуруп. Ошо документтериңизди алыңыз ооба. Мага ашыкча эмне кылыш түргөтүштүн кереги жок да. Мен өзүм ишим билип туруп, саар менен нускаманы алып туруп, анан ишке чыгам да, жумушкачы. Мен айтам, туура эмес, машина эки жакта эми алыш керек, албаш керек. Шаардын обстоятельствосуна карайсыз аны. Мен түшүнбөйт экенмин да. Эми биз туура түшүнгөн менен бизди деле туура түшүнбөгөн адамдар бар да, сизге окшоп. Жок, мен сен менен спор кылайын деген, бирге сүйлөйүн деген жерим жок да. Просто көрдүм, менен положенияга каратып эле шат неме кылдым да. Токтодум. Эми машинам көп окшойт да сизде ооба. Бул Лада дейм, ана жерин карасаңыз ооба. Лада? Лада дейт. Карнивал эми, Тривел дейт. Hyundai, ушундайбы? Жетимес талуу. Айдоочулук бөлүңүз. Ушундай кирип чыгат экен, эмеге айдап коюп туруп кирип чыксаңыз сизди ким бирөө урушмакпы? Көрүп турсаң, кайта жай бар экен, айтчы. Жок, мынакка киргизип турсаңыз да. Сиз заправканын жанында эме бар турабы? Ошол жерге киришиңиз керек да сизчи. Ошого келгенсиз да, турабы? Жок, мен ошого кирдим да кайта чыктым. Эми сиз ойлоңуз, сиз өзүңүз ишиңизди бүтүп атасыз, ал жерде пробка болуп турат да, аркаңызда машиналар мындай кыйналып өтүп атат. Ошон үчүн айтып атам. Эгер керек болсо видеосун көрсөтөлү, ошо видео материалды көрүп туруп өзүңүз мен виноватмын экен. Жөн эле мага кандай айтсаң, мен сага мына паспортту, Жок, паспорт кереги жок ооба. Что мен сен эме алып турсаңыз, мен азыр. Өзүң айткандай положение боюнча туура бүтүн мына жок. Ооба, эми бизде оңдоо иштери жүрүп атат азыр көчөдөчү. Парковка, жакшы парковкалар курулат, келечеги кең болуп атат бакында. Ошо моменттерин карап туруп эме кыласыздар да. Ошондо анан сүйлөшүлдөр болот. Азыр шарт жок да, эки жакка машина койгонго айласыздан коюп атат машиналарчы. Эртең парковканы түзүп берсин, анан биз эмени коюп туруп. Ошон үчүн биз коюп атабыз да. Сиз экинчисине коюп койбой атасызбы ооба?
жок, байлай коебыз. Мына айдоочу унаасын экинчи катарга токтоткон болушун деп турат ага. Эгерде эме кылсаңыз. Мына жерге. Болду экен. Биз Нургазиев көчөсүндөгү унааларды иретке келтирип жүргөнүбүздө кара түстөгү 06608 АОР номерлуу Lexus жана ак түстөгү 03027 номерлуу Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунаалардын ээсин таппай койдук. Так, азыр сизге протокол жазып беребиз. Туура эмес токтотуп турганыңыз үчүн, Улукбек. Постоянно сен нарушитель экенсиң да, Алейкум ассалам. Улукбек мырза, мындай остановкаларга токтотпоңуз, өзүңүз эле эмес, башка бирөөлөргө деле тоскоолдук жаратасыз да. Бүт коомдук транспорттор келип сизди күтүп калат. Баткен облусунда коомдук транспорттун коопсуздугун камсыздоо жана мыйзам бузуулардын алдын алуу максатында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан атайын рейдтер өткөрүлүүдө. Рейдтик иш-чара Баткен шаарынын ичиндеги каттамдарга жана башка региондор арасындагы коомдук транспорттардын айдоочуларынан текшеришти. Бул иш-чаранын жүрүшүндө коомдук транспорт айдоочуларынын жол эрежелерин сактоосу, техникалык абалы жана тиешелүү документтеринин бар жогу текшерилүүдө. Мыйзам бузуулар аныкталган учурда айдоочуларга административдик чаралар көрүлүп, айрым учурларда транспорт каражаттарынын каттамга чыгышына тыюу салынат. Бардыгы барбы? Бар экен. Права, техпаспорт, лицензия, техосмотрдон өткөн талонду менен. Лицензия. 26 майга чейин экен, Кана видео регистратор машинаңызда. Сиз каттамга чыгардан мурда унага видео регистратор менен чыгышыңыз керек, туурабы? Мында жок экен да. Жүрүңүз. Кен кол коюп берип коюң, анан кол коюп берип коюң дейм. Абдумуса кандай? Иштер жакшы, тынчпы? Камераң иштеп атабы азыр? Бул азыр талаптар боюнча камералар иштеш керек да, лицензиялуу. Бул силерге кайра эскертип айтып атабыз го. Лицензиянын сроогу канча бүтөт? Бул канча адам салып алгансыздар, Так, урматтуу окуучулар, урматтуу ата-энелер, жүргүнчүлөр да. Могу жерде 102 деген горячий линия турат биздинчи. Эгерде бияктан айдоочу бар го, коомдук транспорттун айдоочусу. Эгерде нарушение кылса, ушул номерге WhatsApp аркылуу видеого тартып, же фото кылып туруп жөнөтүп койсоңуздар,
Бул айдоочуга биз не штраф салабыз, чарасын көрүлөт. Эгерде спирт ичимдигин ичип алабы же болбосо телефондо сүйлөшүп бараткан болсо, сиздерди ташып баратыпчы. Же болбосо обгонго чыгып же катуу ылдамдыкта айдайбы, ошондой учурлар болсо, 102 деген номер турат, 0777. Биздин горячий линия, бияка сразу биз чарасын көрөбүз. Бияктан тартып жөнсөңүздөр, азыр Баткен ичинен эле ар жактан балдар тосот дагы. Бизге ушундай келди WhatsApp'тан. Сизге протокол түзүп беребиз, нарушенияңыз менен деп фото видеосун көргөзөт. Бул сиздердин өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздар да. Түшүндүңүздөр, Бол сиз да жол эрежесин сактап айдаңыз.